Жогорку кеңештеги жаңылыктар менен парламент көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Депутаттар аңчылыкка мораторий киргизүүнү сунушташууда. Азыр чет элдиктер бизге куралын көтөрүп келбей, мылтыгын көтөрүп келбей, биз фотоаппаратын көтөрүп келсин деп атабыз да. Бишкектеги эски үйлөрдү талкалап, заманбап шаар тургузуу планы талкууга айланды. Тарыхый центрдин кейпин биз заманбап кылышыбыз керек. Дыйкандарга 7% үстөк менен насыя берүү маселеси комитеттерде каралып жатат. 7% пайыз менен беребиз деп аткан. Бул реалдык түрдө алыш керек да. Достук кандай учурда билинет? Кээ бир адам дос болуп жүрөм деген менен, бирок мисалы үчүн жаныбарлар дагы андан жакшыраак дос болушу мүмкүн. КМШ өлкөлөрү ачык жана таза шайлоо өткөрүүгө кызыктарбы? Кыргызстан биринчилерден болуп шайлоо системасында жаңы технологияларды колдонгон. Өтүп бараткан аптада жогорку кеңештин демилгеси менен Бишкек шаарында демократияны өнүктүрүү, шайлоо өнүктүктөрүнүн тажрыйбасы, шайлоо жүрүмүндөгү мыйзамдар менен жаңы технологиялардын ролу темасындагы эл аралык конференция болуп өттү. Кыргызстан шериктеш өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп шайлоо системасында жаңы технологияларды колдонду. 2015 жылдагы жогорку кеңешке болгон шайлоого жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар жакшы деген баа беришти. Алдыда бул шайлоо системасын дагы бир чоң ашуу күтүп турат. За прошедшее время после парламентских выборов в прошлом году в Кыргызстане Былтыркы парламентке болгон шайлоо ар кандай саясий аянтчаларда кызуу талкууланды. Муну менен биз токтоп калбашыбыз керек. Алдыда дагы чоң жоопкерчиликтер турат. Өлкө башчысы, парламент жана кыргыз өкмөтү 2017 жылда боло турган Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону ачык айкын, таза өткөрүүгө кызыктар. Башкы максат жогорку бийликти конституциялык жол менен тынч өткөрүп берүү. Бул өз кезегинде стабилдүүлүктүн уланышына шарт түзөт. провести эти выборы свободно и прозрачно с целью конституционной и мирной передачи высшей власти. Иш-чаранын жүрүшүндө КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин башкы катчысы Алексей Сергеев Кыргызстан шайлоо өткөрүү боюнча чөлкөмдөгү лидер өлкөгө айлана алгандыгын белгилеп өттү. Кыргызская республика сегодня является... Аталган конференция тажрыйба алмашууга багытталган. Конференция жөн жерден Бишкекте өтүп жаткан жок. Акыркы парламенттик шайлоо көрсөткөндөй, Кыргызстан шериктеш өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп шайлоо өнүктүгүндө заманбап технологияларды колдонду. В Кыргызской республике на отлично. Анткени менен шайлоо учурунда добуштарды сатып алуу сыяктуу бир катар көйгөйлөр сакталып калганын жазындагы жергиликтүү шайлоолор көргөздү дешет сынчылар. Кандай болгон учурда дагы жалпы КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан таза шайлоолорго жол салып келе жатат дешет расмийлер. Биз бул шайлоону жалаң эле эсиңдин ичинде эмес, дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көбүндө биринчи болуп пайдаландык. Ошондуктан биздин алдыңкы тажрыйбаны башка мамлекеттер келип үйрөнүп атышат. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекованын айтымында жаңы технологияларды колдонуу менен атуулдардын шайлоого болгон ишенимин кайтарганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң негизгиси ошол шайлоодон кийин мен ойлойм бир кыргыз элинде бир үмүт пайда болду да. Үмүт пайда болду. Ошол келечекте шайлоо ушундай таза өтсө, биздин добуштар эч кандай бир деформация болбосо, демек Кыргызстандын келечеги чоң деп. Бирок дагы деле алдыда чоң иштер турат. Эл аралык деңгээлде уюштурулган иш-чарага жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттар, КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин башкы катчысы Алексей Сергеев, КМШ өлкөлөрүнүн парламенттеринин өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү, Кыргызстандагы дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, атуулдук активисттер жана окумуштуулар катышты. Ал ортодо Кыргыз парламентинин ишмердүүлүгүнө айрым эл аралык уюмдардагы байкоо салып келет. Жогорку кеңеште коом үчүн пайдалуу мыйзамдарды кабыл алуу тенденциясы бар дешет иликтөөчүлөр. Мындай маалымат Европа коопсуздук келишим уюму менен ЮНИСЕФ эл аралык уюмдарынын сурамжылоосунда белгилүү болгон. Кененирээк кийинки материалда. Мамлекеттик башкарууда ар дайым көзөмөл болушу шарт. Бир нече жылдан бери парламенттин ишмердигине эл аралык уюмдар тарабынан изилдөөлөр жүргүзүлүп, баа берилип турат. Оценка, мониторинг и оценка как методология, они были понятны и применялись. Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен ЮНИСЕФ биргеликте атайын сурамжылоо жүргүзүп, парламент кандай иштеп жатат, кандай жетишкендик менен өзгөчөлүктөр бар экенин аныкташууда. Мында кабыл алынып жаткан мыйзамдар канчалык коомго пайдасын берип жатканын айкындап көрсөтүшүүдө.
много для того, чтобы подготовить благоприятную среду. Эл өкүлүнүн айтымында жасалып жаткан жумуштарга иликтөө жүргүзүүнүн жардамы менен кандай иштер аткарылгандыгына сар эсеп салынууда. Ошондой эле мындай мониторинг бир топ долбоорлорду күчтөнтүүгө түрткү болот дейт депутат. Шайлоо убагында партиялар, ошо шайлоого катышкан партиялар көптөгөн убадаларды берет, программаларын айтат. Анан ошол парламентке келген бүгүнкү партиялар, алар болсо ошону билип туруш керек да, ошол программа кандай ишке ашырылып атабы, эл ошол программага ыраазы болуп атабы, биз туура багытта кетип атабызбы деп, ошонун баарын түшүнүш үчүн ошондой мониторинг керек. Кыргызстандан сырткары башка өлкөлөрдө дагы парламенттин ишине көзөмөл жүргүзүлүп, алардын аткарган иштерине баа берилип келүүдө. Почему роль парламента важна в этом процессе? Это, я думаю, что Бул изилдөө элге бир топ пайда алып келет. Алсак биз жаш балдар менен иш алып барабыз. Алардын арасында кандай көйгөйлөр бар, ошолорду көтөрүп чыгабыз. Ал эми пайда болгон маселени эл өкүлдөрү көзөмөлгө алып, бир топ маселелер чечилип жатат. Парламенттин ишине жакшы баа берилип жатат. Жыл сайын өзгөрүүлөр, алдыга болгон жылыштардын бар экендиги байкалып турат. имплементируется, именно может помочь только парламенту, только посредством проведения оценок и мониторинга. Казак мажилисинин депутаты Ержан Кудайбергендин айтымында бардык өлкөлөрдө мындай аракеттин максаты бирдей. Парламенттин ишин алдыга жылдыруу менен коомго пайда алып келүү дейт ал. Әрине бул багытта бизде де жумуштар жүрүп жатады. Бирок энди атаулары башка болгон менен негизги максат болсо кабылданган заңдардын ол тийимдүү жумуш істеуін кадағалау, оның жаңағы халыққа көрсөтүп жатқан жақсылығын бағалап өтүү деген, ол өз жұмысымызды, келешектегі жұмыстарымыздың тийимдүү және халыққа жетимдүү болуын кадағалау. Белгилей кетсек, аймактык парламенттер арасындагы жолугушуу жыл сайын өткөрүлүп келет. Анын жүрүшүндө эл аралык парламенттердин аткарган жумушу, таза айкындуулугу, коомго тийгизген таасирине баа берилди. Ага Армения, Казакстан, Россия, Грузия, Тажикстандан келген жана Кыргызстандын депутаттары, бейөкмөт уюмдарынын адистери, эксперттер катышты. Иш-чара эл аралык уюмдар менен жогорку кеңештин демилгеси менен өткөрүлдү. Андай деген менен коомчулук тарабынан жогорку кеңештин дарегине сын пикирлер дагы айтылып келет. 6-чы чакырылыштын депутаттары мурункулардан айырмаланып бир жардамчы менен кызматтык унаадан баш тартышты. Бирок ага карабай депутаттарга берилчү артыкчылыктардын тегерегиндеги маселе курч бойдон калууда. Парламент бул аптада депутаттардын статусу жөнүндө мыйзам долбоорун четке какты. Ага ылайык эл өкүлдөрү кызматтык батирден дагы баш тартмак. Биз бул тууралуу депутат Карамат Орозова менен маек курдук. Бұл мыйзам 2008 жылы 4-чі чакырылышта ушул муктаждыктын айынан келип чыккан мыйзам. Себеби деген бул парламентте өзүңөргө белгилүү болгондой округ азыр Кыргызстан боюнча бир округ болуп эсептелет. Парламентте партиялык тизме менен келген. Ошондон бардык региондордон бул жерге депутат болуп келет. Ошон үчүн ошол региондордон келген депутаттардын бардык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып бул статус киргизилген. Буга чейин сиздер кызматтык унаадан жана жардамчыңыздардын бирөөнөн баш тарткансыздар. Бүгүн болсо кызматтык үйдөн дагы баш тартуу маселеси көтөрүлүп жатат. Ушу кызматтык үйдөн баш тартууга негиз барбы? Менин оюмча буга негиз жок. Мамлекеттик мындай кызматтык үйлөрдүн турганы жакшы да. Ал сатып кайка барабыз. Сатылган дегенде тез эле сатылып кетет ал нерсечи. Андан кийин ошого муктаж болгон эл өкүлү келсечи, а может бай эмес, ал эми акчасы эмес, акыл эси, осы мээси де байлыгы бар адамдар келип, алар да бизге келишти. Маселен, азыркы парламентте деле, мисалы үчүн дайыма төлкө эмгек акы менен иштеген мугалимдер, эмгек акы менен иштеп чектелген бизнеси жок журналисттер, эмгек акы менен иштеген жөнөкөй медицина кызматкерлери, алардын мүмкүнчүлүгү жок да. Ошондуктан бул жерде ар бир адам бирөөнүн үйүнүн жарыгы бирөөгө тийбейт деген. Ач курсакты ток билбейт деген. Ошондуктан дайыма өзүнүн экономикалык абалын карап туруп эле башкалардын абалын эсипке албаган эң туура эмес деп ойлойм. Ошондон бул кызматтык үйлөрдүн турганы жеке эле азыркы эмес, кийинки созуптагыларга дагы барып керек болот да. Бул сатып жүгөрүш оңой эле бар нерсеничи. Жок кылып коюш оңой эле. Биз жок кылып коюп кара өзүбүз келе албай атпайбызбы? Эгер депутат экономикалык жактан мындай жакшы камсыз болбосо, баягы парламенттик системанын өнүгүшүнө мындай тоскоолдук жаратышы мүмкүнбү? Биз мыйзамдын
сапаттуу жана элдерге сапаттуу мыйзамын камсыз ойлошубуз керек. Себеби дайым эле парламентте ушундай экономикалык абалы өтө жакшы олигархтар менен түзүлө бербейт да. Бул парламентке деген бул акылкы региондордон айрыкча көйгөйлүү жерлерден да шайланышы мүмкүн. Мүмкүн биздин шайлоочулар азыр бул конечно бул 6-чы сөзүмдө көпчүлүгү өздөрүнө тың мындай экономикалык жакшы депутаттар шайланды. А бирок биз ушул жылдын акырына чейин биз ошо элдерди кынаттырган мыйзамдарды камсыз кыла алабыз же кыла албайбызбы? Андан кийин может быть шайлоочулар акырында ойлоп бүт региондон кыйынчылыкта жашаган адамдардан шайласа, мамлекет ага кайрадан турак жай коюп, кайрадан дагы машина алып береби. Ошондуктан мен ойлойм, мындай элдин башын айландырып, мындай популисттик мындай чечимдерге түрткөн менин оюмча эң туура эмес деп ойлоймун да. Айыл чарбасын өнүктүрмөйүн калк жашоосун жакшыртуу кыйын. Мындай пикирдеги депутаттар дыйкандарга берилип жаткан жеңилдетилген насыяны 7%га түшүрүүнү сунуштоодо. Бюджет жана финансы комитети буга байланыштуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Бирок бул азырынча үстөк пайыз 7%га түштү дегенди түшүндүрбөйт. Демилгечилердин бири депутат Бактыбек Райымкулов дыйкандарга берилип келген насыянын үстөк пайызын 7%га чейин төмөндөтүүнү сунуштады. Анын пикиринде калктын 65% чарбагерлик менен оокат кылгандыктан мындай арзан кредитке алар муктаж. Келерки жылдарда жеңилдетилген кредиттердин пайыздык ставкалары канча болору белгисиз. Мыйзам тарабынан жөнгө салынып бекитилген эмес. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө мыйзамына айыл чарба продукцияларын жана аны кайра иштетүүчү өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген кредит берүү жылдык 7%дан ашпаган шарттарда жүргүзүлөт деген норманы киргизүүнү сунуштап жатабыз. Үстөк пайызды 10-дон 7%га түшүрүү үчүн кошумча 200 миллион сом каражат керек. Мынча акчаны кайдан табабыз деген суроо туулду. Бюджет болсо 22 миллиард таңкыстык менен кабыл алынган. Где-то бир 10-11% менен берилип атат да азыркы күндө. Эгерде буну 7%га чейин түшүрө турган болсок, анда бизде кошумча каражат караш керек болсо. Бирок бүгүнкү күндө ал каражат жок. 7% пайыз менен беребиз деп аткан. Бул реалдык түрдө алыш керек да. Андан башка бизден таласта фасоль. Кайсы бага, канча бага түшүп кетти. Үстүкөлдө картошканын баасы канчага түшүп кетти. Ошол жакты ойлобойлу. Айыл жана суу чарба министрлигинин билдиришинче, азыр дыйкандарга берилген насыянын кайтарымдуулугу 99% болууда. Азыр бир дагы дыйкан бир эле процент, даже 1%ке жетпейт, бирок бардыгы кайрымдуулугу жакшы болуп атат да. Ал эми тармактык комитеттин төрагасы Аскарбек Шадиев болсо, дегеле айыл чарба министрлигинин бар болушун каалабайт. Бюджетиңиздер канча бир жылга? 5 миллиард 620 миллион. Мунун 85% суу чарбасына кетет. Бүгүнкү күндө эң чоң проблема ушу министрликте. Биз бул министрликти карашыбыз керек. 5 миллиард 620 миллион сом алып, же картошка сатылбайт. Же кыйратып бир түшүм алган жерибиз жок. Бул министрликти жоюш керек. Түп тамыры менен жоюш керек. Ушул акчанын баарысын фермерлерге кредит проценти жок бериш керек. Ошентип талкуу соңунда комитет мыйзам долбоордун концепциясын жактырды. Өкмөттүн дараметин эске алганда эми башка депутаттар кандай чечим чыгарары кийинки талкууларда белгилүү болот. Чарбагер малжандуу элибиз жайыттында кенен болушун каалайт. Бирок Кыргызстан жайыт жерлерге бай болгону менен барган сайын анын аянты азаюуда. Жайыт пайдалануучулар мунун себебин алтыгана өсүмдүгүнүн жайылуусу менен байланыштырышат. Суусамыр жайлоосунда миңдеген гектар жерлерди аталган өсүмдүк басып, жыл өткөн сайын тамыры кеңейүүдө. Жайыттарды сактоо маселесин талкуулаган кеңешме Суусамыр жайлоосунда өтүп, ага жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин депутаттары, тийиштүү тармактын өкүлдөрү катышты. Алтыкана өсүмдүгү негизинен Суусамыр жайлоосунда көп кездешет. Бул өсүмдүктүн жыл санап көбөйүүсү жергиликтүүлөрдү тынчсыздандырууда. Бүгүн Суусамыр жайлоосундагы жылдан жылга жайытты басып бараткан алтыгана өсүмдүгүнүн ошону кандай жол менен токтотуу же жок кылуу максат болгон. Мен ойлойм, комитеттин көчмө жыйыны мындай бир жыйынтыктуу чечим чыгарат. Аталган өсүмдүктүн жайылган аянтын тактоо боюнча 2009 жылы аракеттер көрүлгөн. Бирок өз убагында зыянсыздандыруу иштери жасалган эмес. Андан бери миңдеген гектар жайыттар бул өсүмдүктүн алдында калганы байкалат. Жылына канча анализ кылып туруп канчага өсүп атат.
Ушул максат болчу да биринчи. Ушуну билбей туруп анан биз кантип берги жыйынтыкка келебиз. Анын жыйынтыгы да өтө таксыз болду. Бирок ал тапшырма берилди, жыйынтыгын аянтын тактап, анан кийин сунушун алып келишсе. Кеңешменин жүрүшүндө мындай өсүмдүктү жок кылуу маселеси ортого салынып, бир катар сунуштар айтылды. Бул механикалык жол, биологиялык жол, анан химиялык жол менен. Азыр бүгүн ошо комитеттин чечими менен азыр жанагы ученыйларга тапшырма берип атат. Ошолор бизге өзүнүн сунушун берсе, кайсыл жол менен жок кылуунун методун. Анан биз ошону колдонобуз. Мындан тышкары региондор аралык жайыттардын аймактарын тактоо маселеси да каралып, жайыт пайдалануучулардын көйгөйлөрү талкууланды. Бир айыл аймактын жайыты башка айылдын карамагына өтүп кеткен учурлар бар. Бир эле айыл өкмөт, бир эле колхоз болуп 2 айыл өкмөткө бөлүнүп калгандар, тиги айыл өкмөттүн жайытына барганда 35 сомдон коюп коюп атат. Бул биздин Урматтуу айылдык кеңешинин депутаттары, ал биздин жайыт бизге төлөшсүн, биз өзүбүзчө бир баа, башка жайыт пайдалануучуларга башка баа болуп, бул жагынан да кичине пикир келишпестиктер болуп атат да. Тармактык комитеттин төрагасы Мирлан Бакировдун билдиришинче, жайыттар жөнүндө мыйзам долбоору өзгөртүлгөн. Ал мыйзамга ылайык жайыт пайдалануучулардын укугу чектелген эмес. Эмнеси жаман? Жергиликтүү бюджетке 3/1 бөлүгүн төлөсө, ошонун ичинде салыгы дагы бар. Ошол эле каражатты бюджетке салат да, кайра алып туруп иштете берет жайыт багытында. Учет гана бул жерде ачык айкындык гана максатында аны биз киргизгенбиз. Отурумдун жыйынтыгында талкууланган маселелерди тезинен чечүү иштери өкмөттүн тийиштүү органдарына тапшырылды. Кыргызстанда башка мамлекеттерге салыштырмалуу аңчылык жүргүзүү үчүн уруксаат кагазы арзан. Бирок муну менен жапайы жандыктарды зыянга учуратып жаткан жокпузбу? Айрым эл өкүлдөрү 2030-жылга чейин Кыргызстанда аңчылыкты токтотуу мыйзамын сунуштоодо. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Аталган мыйзам долбоору Республика Ата журт фракциясынын отурумунда талкууланды. Мыйзамдын пайда болуу демилгесин депутаттар жаратылышты сактоо менен байланыштырат. Азыр чет элдиктер бизге куралын көтөрүп келбей, мылтыгын көтөрүп келбей, биз фотоаппаратын көтөрүп келсин деп атабыз да. Негизинен Кыргызстандагы аңчылыкка көбүн эсе чет өлкөлүк мергенчилер кызыгышат. Бирок аларга бир гана жаныбарды атууга уруксат берилет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай эрежелер сакталбай, бир эмес бир нече жаныбарлар атылып кетип жаткан учурлар кездешет. Штрафты мен ойлойм бир 10 эсеге көбөйтүшүбүз керек. Же болбосо ал адамдар соттолуш керек да. Биз сөзсүз түрдө тыюу салышыбыз керек. Ошондо сиз жана айтып аткан Аксай арпага мындай атайын жерлер кереги жок болот. Кыргызстандын баарын көзөмөлдөйбүз. Аңчылык департаментинин билдириши боюнча ашыкча жаныбарды атууга катуу көзөмөл коюлган. Өзгөчө корулчу аймактардын территорияларын көбөйтүү максатында иштер жүргүзүлдү. Мына былтыркы эле жылы 3 короо ачылды Кыргызстан боюнча, ошол жаныбарларды сактоо боюнча. Өткөн жылы өкмөт тарабынан жаныбарларды мыйзамдуу атуу боюнча атайын токтом кабыл алынып, лицензиянын баасын дээрлик 2 эсеге көбөйткөн. Муну менен жаныбарларды коргоо багытында каражат көбүрөөк бөлүнөөрү айтылууда. Орточо баасын санаганбыз $15.000 экен. Бир мергенчинин жана кулжага келе турган баасы. Ошонун $5.000 бул агенттикке төлөнөт, жанагы природопользование болуп. Калгандары жана сервистин услугу болуп калат экен. Ошону бөлүп санаганда былтыркы аңчылык сезонунда 52 миллион сом түшкөн. Ал эми аңчылык иштерин уюштуруп, Кыргызстандын аймагында атайын турларды жолго салган мыйзамдуу компаниялардын иши кандай болооруна кызыккан эл өкүлдөрү да болду. Автоматтык түрдө бул жерде беренеде жок экен, жоёбузбу же аларды токтото турабызбы? Алардын укугу кандай болот? Буга чейин алар алган жер аянттары баягы чарбаны жүргүзүү үчүн охот хозяйстволорунун алардын укугу кандай болот? Укугунда жазылган. Алар бир гана атып эле жок кылбай, кышында жем-чөм ташып, ошол иштерди кылат алар. Көбөйтөт аларды, туристтерди күтүп алат. Жана $100.000 салган 1-2 адам болсо, ошо $100.000 туристтерди гостиница катары туристтер көбөйүп, алар ошо салган акчасын кайтарып алат. Бүгүнкү күндө депутаттар тарабынан демилгеленген мыйзамдын долбоору коомчулукта да талкууланууда. Отурум жыйынтыгында фракция мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Пайдалануудагы жолдордун тез бузулуусуна жол берилүүдө. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети жолдорду сактоо үчүн жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат угуп, жол чарба департаментинин иши канааттандырарлык эмес деп сындады. Теманы кабарчыбыз улантат.
Кытайдан көргөнбүз, ошол весогабаритный посттун жанында бир 2 гектар коросу бар. Ашкан грузду төктүрөт ошол жерге. Ал жерде карасаң ташы да бар, көмүрү бар, картошкасы бар. Ар кайсы продукт ар кайсыга төктүрүп койгон, кийинки кеме менен алып кетесиң деп. Сиздерден биз көрөбүз, бир да техниканы артка бурганыңарды көргөн жокпуз. Жаңыдан курулуп бүткөн жолдор өз мөөнөтүнөн эрте бузулуп баштаганын депутат көбүнчө оор жүк ташыган унаалардан көрөт. Салмак габаритти көзөмөлдөөчү жайлар жол сактоо үчүн эмес, айрымдарды байытуу үчүн иштеп жатканын депутат ачык айтты. Кытайдан келген машиналар өздөрүнүн одномостный машинага бир мындай макет сыяктуу жанагы үчүнчү бир лентяйка деп коет. Лентяйка кошуп алышкан. Анысы бир жеңил машинанын дөңгөлөгүндө эле иштебейт, шалактап эле жүрөт. Бирок жана весогабаритке келгенде кошоткен дагы өтөт. Биз сурап атабыз, бул эмне десек, ал тетиги журналисттер менен депутаттарга ушуну көрсөтүп коебуз деп. Эми биз мындай жаран катары барып учурашсак. Аны баары да билет, бирок акчасын алат да өткөрүп коет. Ал эми жүк салмакты көзөмөл кылган департаменттин башчысы Эмилбек Таштаналиев жарым жыл ичинде 100дөй кызматкер иштен айдалганын маалымдады. Ошондой эле кызматкерлердин айлыгы 50%га көтөрүлгөнүн билдирди. Например, 14-жылы 1000 машинаны текшергенбиз. Ошондо где-то 70% перегруз болчу. Былтыр, быйыл февралда текшердик. Где-то 10% гана перегруз болду, калганы бар нормага келип турду. Маалым болгондой, ашыкча жүк үчүн 240 000 сом айып пул салынат экен. Бирок мынчалык чоң сумманы төлөй албаган ишкерлер ич ара сүйлөшүүгө мажбур дешет депутаттар. Министр Замирбек Айдаровдун ырасташынча, былтыр унаалардын жүк салмагын ченөөдөн бюджетке 88 миллион сом түшкөн. Бирок эл өкүлдөрү жол салууга миллиарддаган каражат кетип жатканын эске салып, коррупцияны токтотуп, көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылды. Перегруз дегенге штраф албастан, ал 20 сом эч качан актабайт, кайра салганга, оңдогонго, түзөгөнгө ал акча жарабайт, чогулбайт, ошондон запрет дегенди карасаңыздар. Ош Бишкек жолу менен келдим. Жана сиздер айткан токтом иштеген жок азыр. 28 градустан кийин чоң жүк көтөрүүчү машиналар жүрбөсүн деген. Каракөл постунан биз обедти өттүк. Ал жерде эч кандай грузовой машина жок. Бардыгы зуулда өтүп атышат. Температура 35 градус. Министрлик маалымдагандай, ушул тапта Кыргызстандын аймагында жүк салмакты ченөөчү 17 жай иштеп жатат. Аларды 2 эсе көбөйтүү милдети коюлган, бирок буга да каражат жок деген шылтоо бар. Мен түшүндүм, бул боюнча кызматтык териштирүүнү жасайлы. Тармактык комитет унаа жана байланыш министрлигине пайдалануудагы жолдордун сапатын жакшыртуу, оор жүк ташуучу автоунааларды ашыкча жүк алуусуна жол бербөө, чек ара аймактарында жүк түшүрүү жана сактоо базаларын куруу сындуу бир катар тапшырмаларды берди. Кайыр сураган тесирлердин келечеги кандай болот? Аларга ким тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт? Мындан сырткары жаңы салынган жолдор 1 жылга жетпей жарылып жатат. Жоопкерчиликти ким алат? Ушул жана мындан башка суроолор парламенттин ар кандай маселелер саатында каралды. Кененирээк кийинки материалда. Жыйындын башталышында эле эл өкүлүн жаңы салынып жаткан жолдордун сапаты кейтти. Айтымында жолдор эптеп эле тез аранын ичинде бүтүп жатат. Таза суу чыккан арыктар жабылып, үстүнө асфальт төшөлүп калгандыктан жолду суу жарып чыгууда дейт депутат. Өкүнүчтүүсү суу жакка жолду кеңейтип коюшуптур да. Тоо жакты кеспей суу жакка кеңейтишиптир. Аккан суунун агымын, каналын кичирейткен да. Анан ошол жерде тапталган, шагыл төгүлгөн, тапталган жолдун үстүнө суу чыгып атат. Эми ушундай көп акча сарпталып аткан жолду, альтернативдүү жолубузду биз жакшылап көзөмөлдөшүбүз керек. Ал эми Дастан Жуманбеков курулуш тармагына токтолду. Бишкек Кара-Балта жолун куруу боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзам бузуулар бар дейт ал. Ошол тендерде көптөгөн фирмалар катышыптыр да. Эң алды 70 миллиондон ашык бериптир, эң ылдыйы 54 миллион бериптир да. Ошондо эң көп берген 70 миллионду кытайлык China Railway 5 деген компания утуп алыптыр. Ал эми Түркиядан келген фирмалар эң арты 54 миллион берген, 60 миллион берген фирмалар негедир утуп албай калыптыр да. Бардыгынын эле документтери, тендерге берген документтери бирдей экен, окшош, стандартка жаткан деген кече мага ушундай маалыматтар келип түштү. Ошол үчүн ушуну премьер-министр өзүнүн алдын алып туруп муну каттык менен текшерсе, ортодо 15 миллион, 10 миллион долларлык разница чыгып атат. 1 миллиард сомго жакын разница чыгып атат. Мына бул бюджеттин биздин мамлекеттин акчасын эгерде экономдоп үнөмдөсөк, анда ошондой жолго өтүшүбүз керек да.
Жол маселесиндеги баш аламандык коррупцияга жол ачат. Андыктан көчөлөргө видео камералар көбүрөөк орнотулса, көчөдөгү тартип оңдолуп, мамлекетке пайда алып келери белгиленди. Менин бул багытта сунушум ушул патрулдук милиция кызматы менен айдоочулардын ортосундагы болгон контактты мүмкүн болушунча колдон келишинче азайтып, алардын көтөрүп жүргөн радарларын автоматташтырылган системага кошуп, аз-аздан болсо дагы күнүнө айына 1-2 болсо дагы ошондой камераларды орнотушубуз керектиги көрүнүп турат. Депутаттын баамында мэр жана айыл өкмөттөрү эл үчүн кызмат кылышууда, бирок эч кандай мамлекеттик чиндерди алышпайт. 6-7 жылдан бери айыл өкмөт башчылары менен мэрлер класстык чин алышпайт. Шаардык жана айылдык кеңештин төрагалары класстык чин алышпайт. Бир немеси 4 жылдан кийин кетип калып, кийинки экинчи созуп келип атат. Ошондуктан ушул маселени госкадровый служба аркылуу чечсеңиздер, шайланып келип иштеп аткан башчылары класстык чин алыш керек да. Мындан башка дагы көйгөйлөр арбын. Алсак, мечиттерде кайыр сураган тестиерлердин абалы эл өкүлүн тынчсыздантты. Жеңил окотко көнүп алса, келечекте алардын тагдыры кандай болот деп кабатырланды. Бирөө карап атабы ошону вообще кайсы алардын ата энеси каяктан келген бул балдар? Себеби мындайда, эми мусулман катары биз берип атабыз, чындыгында алар ошого көнүшөт да. Ошого көнүп алып, анан алар иштебейт, анан келечекте иштебейт, окушпайт, кылмышкер же кайрчы катары болуп калышат. Бирок хотя бы исследование кылбайбы? Ал эми ымыркай кезинен ата энесинин колуна айланган өспүрүмдөр көбөйдү. Энелери көчөлөрдө балдарын көтөрүп алып кайры сурашат. Кышы жайы ысык суукта калган өспүрүмдөр кароого алынсын. Болбосо балдар үйүнө өткөрүп берилсин деген маселе дагы козголду. Төрөлгөндөн бул балдар эне атанын кулуна айланды. Көзөмөлдөп, карап, ошол балдар канча жашта, мүмкүн тирүү балдарбы же мындай курчакты ороп алып эле көтөрүп жүрүшөбү деп көзөмөлдөсөк, же ошо бага албаса, ошол балдар мындай атайын кулчулукка төрөп алган энелер болсо келгиле, мындай коомчулук барыбыз суроо салып, ошол балдарды балдар үйүнө өткөрүп берели. Сапаттуу билим алуу пайдалуу, бирок жон гана акча табуунун аракетин көздөө туура эмес деген депутат сайт аркылуу чет элдик студенттерди кабыл алып жаткан эл аралык медициналык институттун абалын айтты. Аталган окуу жайдын сайтында Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын сүрөтү турганына токтолду. Чет өлкөлүк абитуриенттерди мындай алдоо жол менен окууга чакырсак, келечекте чоочутуп алып, өлкөнүн атына доо кетиребиз дейт ал. Мисалы Кытай сыяктуу, Куба сыяктуу өлкөлөр ушундай нерсени көп кылгандыктан Индиядан бир дагы адамды окууга жибербейт экен бул өлкөлөргө. Анткени ал өлкөлөрдүн аброю түшүп, ал Индия тараптан бир дагы абитуриентти жибербейт экен. Эгерде биз ушуларга мындай бөгөт койбой турган болсок, биздин медициналык академиянын дагы аброю түшөт. Деги эле Кыргызстан мамлекетинин дагы аброю түшөт дагы, биздин өлкөгө дагы эч бир өлкөлөрдөн абитуриенттер кирбейт экен. Баарынан кызыгы, бул кадимкидей многу бул канчалык шылуун документпи жокпу? Бул жерде менде кагаз турат, ушул биздин медициналык академия менен макулдашуу түзүлүптүр. Ушул эл аралык институтту, медициналык институтту ачуу жөнүндө. Мына менин колумда турат бул документтер. Ал эми жакын арада жайлоонун сезону башталат. Андыктан чабандар нарындагы арпа, аксай өрүнүнө жайлоого чыгуунун аракетин көрүп жатышат. Бирок алардын көйгөйү жайлоого барууда уруксат кагаздарын алуу. Андыктан депутат документ алуу үчүн аларга шарт түзүп берүүнү сунуштады. Бирок ал жакта өтүш үчүн 2 застава бар, Кында жана Торгарт бел менен өткөнгө. Мурун ал жакта өтүш системасында упрощенный болчу экен. Азыр өтүш үчүн барып айыл өкмөттөн, РОВДдан, анысас келгенсип барып эми ГКМБдан, анан погранслужбадан барып печать алышат экен. Мурун бекер болчу дейт, азыр барып тыйын төлөйбүз дейт. Бул ошол биздин 10 жылдан, 20 жылдан бери ал жакка чыгып жүргөн чабандарыбызга өздөрүнүн малын таштап коюп, ошол уруксат кагаздарын алыш бул өтө эле оор болуп атат. Мындан сырткары парламенттин ар кандай саатында мектеп, чек ара, качкандар, суу маселеси каралып, аларды чечүү жолдору талкууланды. Ар мамлекет өзүнүн борбор калаасы менен сыймыктанат. Ал илим менен билимдин, маданияттын чордону. Архитектуралык дизайны да заманбап болушу керек. Ошол талаптарды талдай келгенде Бишкек шаарынын азыркы абалы алымсындырабы? Бул жагдайды талдоого алып, парламент радиосу Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорунун демилгечилери менен маек курду.
Өлкө ордосу болгон Бишкек шаары күн санап, заманбап имараттар менен толукталып, архитектуралык көркөмдүгүн арттырууда. Деген менен шаардын бурбурдук бөлүгүндө турган айрым жер кепедей болгон тамдардын абалы сырттан келген туристтердин алдында ыңгайсыз кылат. Буга Жибек жолу кең көчөсү мисал. Аны бойлой жайгашкан урап калайын деген үйлөр баасы чыкса сатылып кетээр деп кезек күткөндөй түр көрсөтөт. Суралган нарк дагы өтө жогору. Анда абалдан кантип чыкса болот? Ага баш катырган депутаттардын тобу Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап, коомдук талкууга койду. Биз киргизген мыйзам тарыхый центр деген зонага гана тиешелүү. Ушул тарыхый центрдин кейпин биз заманбап кылышыбыз керек. Бул жерде жанагынтип жибирейип, кыйрап калган, сатылбай турган үйлөрдү баасын чыксын деп эси күтүп тура бербеш керек. Шаар бийликтери ошол кварталдарды комплекстүү куруш үчүн канча этаж, кандай үйлөр болот, кайсы жерде автостоянкасы, кайсы жеринде балдар ойночу жайы болот, ошону чийип көргөзүп туруп, мына ушул жерге үй курабыз деп инвестор издеп, анан ошол жердеги үйлөрдү шаар менчик ээлеринен өзүнө сатып алыш керек. Бул жерде сатып алыш керек деген мындай шарттуу түрдө, эгер шаар биздин мыйзам боюнча чечим чыгарса, менчик ээси аны шаарга бергенге мажбур. Эгер эски үйлөр бузула турган болсо, менчикке болгон укук кантип корголот? Талкуудагы мыйзам долбоору талаш тартышты жаратып чууга айланбайбы? Менчик укугу бул абсолюттуу эмес. Ошо менчик укугу кол тийбес деген өлкөлөрдө дагы, Европа өлкөлөрүндө, Америка өлкөлөрүндө дагы менчик милдеттендирет. Үйүңдү каалагандай сырдай албайсың. Үйүңдү каалагандай реконструкция кыла албайсың. Эскилиги жеткен үйлөрдүн ээлери авариялык абалдагы тамдарын мамлекетке өткөрүп берип, жаңысын курам десе, төлөнгөн компенсация жаңы турак жай салууга жетеби, же ипотекалык насыя алууга аргасыз болушабы? Жакынкы арада май айынын аягынан баштап тиешелүү моделибизди иштеп чыгыш банктар аркылуу жеке үйлөрдү, же башкача айтканда жер тилкеси бар жарандар ошол жерге жана тиешелүү жана проектный сметный документациясын даярдап туруп, ошо жеке үйлөрдү курганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ошо банктарга кайрылып, ошо жеке үйлөрүн салса болот. Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоору азыр коомдук талкууда тургандыктан, ага карата ар бир жаран өз сунуш пикирлерин билдире алат. Алардын айрымдары аталган мыйзам долбоорун колдоп, буга саясий эрк керек дешсе, айрымдары реконструкциялана турган аймактагы тарыхый объектилер бөөдө жок болуп кетпейби деп тынчсызданышууда. Эгер өлкөгө массалык түрдө качкындар кирсе, мамлекеттик органдар кандай аракет кылат? Аларга качкын статусу кантип берилиши керек? Качкындар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кийирүүнү парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргонуу комитети карады. Качкындар маселеси боюнча депутаттар тарабынан көптөгөн суроолор жаралды. Өлкө аймагына шашылыш, жапырт келип, качкын статусун сураган адамдарды кабыл алууда мамлекеттик органдардын иш аракети так аныкталган эмес. Мындан улам мыйзамга толуктоо кийирүү зарылдыгы чыгууда. Мамлекеттик чек арага массалык түрдө келген адамдарды качкын деп таануу үчүн аларды жеке тартипте кабыл алуу мүмкүн эмес деген толуктоо киргизилүүдө. Көрсөтүлгөн жободо качкындардын келүү ордун аныктоо жана кармап туруу ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында өздөрүн качкындар деп таануу жөнүндө суранган адамдардын шашылыш түрдө массалык келүүсү болгон учурда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын иштөө тартиби чагылдырылат. Буга чейин тажрыйбада болуп келди да, мисалы үчүн Өзбекстанда окуя болгондо алардан качкындар бизге массовый качып чыгып, анан эл аралык коомчулук алып кетти, бирок Өзбекстан кайра өтө чоң маселе болду. Ушул маселелер мыйзамда кантип каралган? Мандатный беженец деп коет. Мандатный беженец бул ООНдун өзүнүн укугу бар, түздөн-түз УВКБОН берет. Өзбекстандан качкын келгенде көбүнчөсү ошол УВКБОНдун статусу менен алынгандагы ортодо баягы талаш болбош үчүн ушундай чечим менен биз кыргыз мамлекети эмес, аларды качкын деп тааныган ошол УВКБОН болгон. Депутат Осмонбек Артыкбаев учурда өнүккөн күчтүү мамлекеттер да качкындар маселесин чече албай жатканын эске салып, өзгөчө кырдаалда кыргыз өкмөтү качкындарды кабыл алууга даярбы деп сурады. Европадагы бай өлкөлөр ушуну токтото албайт. Ошол жерде жанагы ООНдун конвенциясы, башка конвенциялар иштебей калдыдырчы. Эгерде если наступит чрезвычайная ситуация, вот ошондо кандай иш кыла алабыз? Ошондой бир өкмөттүн программасы барбы? Мен ойлойм, бул мыйзамдын
долбоору бекилип калса, жана айтылып жаткан бардык маселелердин барды бул нускамага кирет эле да. Расмийлердин билдиришинче, Кыргызстанда 167 адам качкын макамы менен жүрөт. Мурдараак алардын саны 4500дөй болгон. Массалык түрдө качкындарды мындай мүмкүнчүлүк бергенге, жагдай түзүп бергенге эмне болду, эмне себеп болуп атат? Массовый түрдө бул жака Кыргызстанга келет деген мындай күмөн санап аткан жокпуз. Жалпысынан мыйзамдарды эл аралык мыйзамдарга туура келтириш, айкаш келтириштин негизинде жүрүп аткан жумуш. Массово келди, да, беженцелар. Они пока не беженцы, они лица, да, которые хотят приобрести статус беженцев. В общем, келгенден кийин кимге кайрылат, кандай кайрылат? Ошол чегараны кечип атканда кайрылат, мен ушундай качкын статусун издеп атам деп. Ал жерде атайын анкета толтурулат ошондой лицо ищущее убежищега. Андан кийин ал адам миграция кызматына өткөрүлүп берет. Талкуу соңунда комитет мүчөлөрү документти экинчи окууда жактырды. Ошондой эле маселе палатанын кароосуна коюлуп, мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Эске салсак, Кыргызстан 1996 жылы эл аралык коомчулук алдында качкындарга баш калка берүү боюнча милдеттенме алган. Ага ылайык чет өлкө жарандарына жана жарандыгы жок адамдарга саясий жүйөлөр боюнча куугунтукталганда, ошондой эле адам укуктары менен эркиндиктери бузулган учурларда баш калка берет. Мамлекеттик документтер менен кыргыз акчасын чыгарган бирдиктүү ишкана ачуу пландалууда. Ал үчүн Учкун, Инфоком, Улуттук банкты бириктирип, жабык акционердик коомун түзүү сунушталды. Мындан сырткары социалдык тармактык комитет эскилиги жеткен спорт объектилерин оңдоп түзөө боюнча маселесине көңүл бурушту. Буга чейин социалдык тармакта мамлекеттик маанидеги жана эсептик документтердин тизмегин, алардын басып чыгарышын иликтөө боюнча комитеттин жумушчу тобу түзүлгөн. Жумушчу топ тарабынан аткарыла турган иштер боюнча өкмөткө чечим кабыл алуу сунушталган. Буга добуш берүүнүн кажети жок деп ойлойм. Өкмөт өкүлчүлүгү. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү аткарыла турган иштердин планы тууралуу маалымат беришти. Алардын ичинде жаңы башталып курулуш аягына чыкпай калган имараттар тууралуу сөз болду. Мындан башка дагы эскилиги жеткен мекемелердин саны күн санап көбөйүп жатканы эске алынды. Анын катарында спорт сарайы дагы бар. Газпром балдарга аттуу программанын алкагында Кыргызстандын аймактарында 7 заманбап спорт комплекстери курулат. 2018 жылы Кыргызстандын борбору Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионатын өткөрүү пландаштырылган. Бишкектеги Кожоңкул атындагы спорттук маданий борбору Азия чемпионатын өткөрүү талаптарына жооп бербейт. Ошондуктан 2016 жылы Бишкек шаарындагы спорттук комплексте мына ошол континенталдык чемпионаттын талаптарына жооп бергидей деңгээлде даярдоо боюнча курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми мамлекеттик документтер кеч, кээ бирлери берилбей жатканы угузулду. Алардын ичинде эң негизги талап кылынган документтер 3-4 айлап колго тийбей отуруп, акырында 6 ай дегенде араң берилери айтылды. Андыктан депутат маанилүү документтерди даярдоо мамлекеттин гана карамагында болушу керектигине токтолду. Дүйнө жүзүндө бүт мамлекеттерде көздөк актайт экенде Кыргызстанда актоо кылат дегенге ким ишенет? Улуттук банк 127 миллион, салык кызматындагы акциздик бар 350 миллион сом. Сиздин жанагы автоунааларга бериле турган көөлүк, айдоочулардын көөлүгү, тех талант, тех паспорттордун бардыгы 340 миллион болот атпайбы? Кантип актабай коет? Ошондой эле өз кезегинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашев Швейцариядагы иш сапарында топтогон маалыматтар менен таанышууну сунуштады. Мен жеке сунушум бир тарабы мамлекеттик ушул ишкана болгон Учкун болсо, бир тарабы мамлекеттик каттоо кызматынын Инфоком ишканасы болсо, ал да мамлекеттик ишкана. Üçüncü учредитель, соучредитель. Предположительно, это будет пускай Национальный банк. Үч жактан кирип туруп, анан үчөө биригип туруп бир закрытый общество түзүп, анан ошол обществонун алкагында мамлекетте биз билгенден 350-ге жакын мамлекеттик жана кагаздар бар. Анын ичинде акциздик марка да бар, акчанын өлчөмү канча жылына басылат, Улуттук банк тарабынан деляруудан басат да. Ошонун баарын чогултканда, если мы выйдем на точку безубыточности, буга барыш керек деп ойлойм. Депутаттардын мындай сунуштан кийин башка мамлекетте чыгарылган кыргыз акчасын өзүбүздө чыгаруу колдон келеби деген суроо кызыктырды. Эгерде сиз ошол акцизный маркаларды жана башка тиги баалуу кагаздардын баарын эсептеп көрсөңүз, ал актай турган эле маселе болуп турат чынында. Бул биринчи кезек. Экинчиси, биз актоо жөнүндө ойлонушубуз керекпи? Эң биринчи кезекте биздин мамлекеттин коопсуздугу биринчи кезекте болуш керек. Комитеттин жыйында Сарпашев жогоруда айтылган сунуштарды аткаруу үчүн ойлонууга 1 ай убакыт сурады. Ал эми азыр бул жумадагы жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн өз ичине камтыган апта хроникасына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
13 июнь дүйшөмбү бюджет жана финанс боюнча комитети депутаттар тобу тарабынан жеңилдетилген насыя берүү аркылуу өлкөнүн айыл чарба тарамагын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. 14 июнь шейшембе транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан жалпы пайдалануудагы жолдордун сакталышын камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат угулду. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет Бишкек шаарынын медициналык тез жардам мамлекеттик балдар ооруканасын реконструкциялоо жана кеңейтүү долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Сауд Аравиялык өнүктүрүү фонунун ортосундагы насыялык макулдашуунун долбоорун жактырды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети экологиялык коопсуздук жаатындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет сот реформасын жүргүзүү алкагында иштелип чыккан мунапыстын негиздери жана анын колдонуу тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун экинчи окууда жактырды. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде көп патирлүү турак жайларды ижарага берүү тартибин ыраатташтырууга багытталган администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, 3-окууда жактырды. Жогорку Кеңештин төрагасы Синобай Турсунбеков Жапониянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Такаюки Каюкени кабыл алды. Иш-чара Жапония элчисинин Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын аяктап жаткандыгына байланыштуу болду. Төрага элчи Такаюки Каюкеге Кыргызстанда өтөгөн активдүү дипломатиялык ишмердүүлүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки тараптуу алакалардын артыкчылыгын арбытууда кошкон жеке салымына жогорку баасын берди. Жогорку Кеңештин ЕКК парламенттик ассамблеясындагы делегация башчысынын орун басары, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Азербайжан Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гидаят Орджиев менен жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Азербайжан парламенттер аралык кызматташтыгы талкууланды. 15 июнь шаршемби Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңештин курамына жаңы мүчөнү бекитүү жөнүндө маселе каралып, ага тилектеш Бегалиевдин талапкерлигин жактыруу тууралуу Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынды. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору колдоо тапты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоорун депутаттар жактырды. Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Жогорку Кеңештин депутаттары Венеция комиссиясынын делегациясы менен жолугушту. Жолугушууга Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова, Жогорку Кеңештин депутаттары Алмамбет Шыкмаматов, Таалайбек Масабиров, Жанар Акаев жана Курманкул Зулушевтер катышты. Жолугушуу учурунда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова Венеция комиссиясынын өкүлүнө буга чейинки көргөзгөн колдоолору үчүн ыраазычылыгын билдирди. 16 июнь бейшембе Жогорку Кеңеште КСДП саясий партиясынын тизмеси боюнча Ашера Халикованын ордуна жаңыдан депутат болуп келген Музафар Исаков ант берип, өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгү жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоорун парламент биринчи окууда жактырды. Темир жол транспорту жөнүндө мыйзам долбоору колдоо тапты. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун парламент жактырды. 17 июнь жума КСДП фракциясынын кезектеги жыйынында айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору боюнча көп тараптуу трасттык фонддун администратору катары чыгуучу эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, дароо эле 3 окууда жактырылды. Өкмөттүн берген маалыматына караганда Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасы менен айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун алкагында Кыргызстанга $38 миллион көлөмүндө гранттык каражат бөлөт.
Анын ичинен 3,6 миллион доллар аялдар менен балдар үчүн витаминделген ун сатып алуу багытында жумшалмакчы. Атамекен фракциясы Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарга барып көчмө жыйын өткөрдү. Иш-чаранын алкагында 600 миңге жакын үй-бүлөнүн социалдык абалдары жана жаңы конуштардагы көйгөйлөр жөнүндө сөз болду. Белгилей кетсек, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектин жака белиндеги конуштардагы үйлөрдү легалдаштыруу жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеген. Аталган долбоордун алкагында көйгөйлөрдү жеринен көрүп чечүү маселесин жаңы конуштуктар менен бирге талкуулашты. Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын кезектеги жыйынында Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасын жүк ташуучу вагондор менен камсыз кылуу жана Кристалл ишканасынын балансындагы темир жолдорду Кыргыз темир жолунун балансына өткөрүп берүү маселелери каралды. Жыйынтыгында өкмөттүн Кыргыз темир жолу ишканасын жүк ташуучу вагондор менен камсыз кылуучу мүмкүнчүлүгүн кароо, бул ишкананын өнүктүрүү максатында жыл ичинде тапкан пайдасын толугу менен өзүнө калтыруу тапшырмалары берилди. КСДП фракциясынын депутаты Абдывахав Нурбаев Бишкек шаарындагы номер 87 орто мектептин окуучулары менен жолугушту. Жолугушууда депутат жогорку кеңештин, анын ичинде фракциялардын жана комитеттердин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берди. Депутат Өмүрбек Текебаев жаштарды зордук зомбулуктан коргоо боюнча Базар Коргон районунда өткөрүлгөн таза кадам аталыштагы форумга катышты. Иш-чарага Жалал Абад облусунун бардык аймагынан келген жаштардын өкүлдөрү үн кошуп, коомчулукта болуп жаткан терс көрүнүштөрдү талкуулады. Эмнени жасаса болот, эмнени жасаса болбойт деп билебиз. Анан ошого каршы адам өзү протестовать этиш керек. Депутат Улан Примов Алай районунда иш сапары менен болуп, жергиликтүү тургундардын жашоо турмушунан кабар алды. Эл өкүлү өзгөчө кырдаалдар министри менен биргеликте сел каптоо коркунучу бар делинген айылдарда болуп, селден сактоо аракеттерин талкуулады. Ошондой эле депутат Талды суу айыл өкмөтүндөгү жаңы салынган көпүрөнүн ачылышына катышты. Бүгүнкү күнү Алай районундагы бүт кооптуу делген жерлерди, буга чекте курулган объектилерди жеринде көрүп, изилдеп, өзгөчө кырдаалдар министри өзү баа берип, ушул тиешелүү тапшырмаларды берип атат. Ал эми депутат Махабат Мавлянова өзү уюштурган кайрымдуулук акциядан түшкөн 500 миң сомдон ашуун акчаны Борбордогу балдар онкологиялык ооруканасына которду. Каражаттын бир бөлүгүнө дары-дармектер сатылып алынды. Ошондой эле оорукананын шейшеп жаздык төшөнчүлөрү жаңыланды. Мен биринчи дайыма ушу ишеним болуп, оюңуздарга жаман уйду келтирбей, балдарыңызды да асырап, Кудай буйрса, мына бостон примерди көрсөтүп жатат. Сиздер 100% ишениңиздер, балдарыңыздар жакшы болот, жакшы мектепте окушат, келечеги кенен, ошону силер каалап кетем. Балада болсо ким дос, ким кас экенин ажырата билет. Бул аптада жогорку кеңешке мейман болуп келген Бишкек шаарынын мектеп окуучулары достук тууралуу ойлору менен бөлүштү. Достун дагы досу болот дегендей, эгер сен досуң болсо жана ал досуң көптөгөн жерлерден жардам берет, ар бирибиздин эле досубуз болот. Досту дагы тандай билүү керек. Бирөө душман болот, бирөө дос болот. Бирөө мындай эле дос болушу мүмкүн. Сыртынан эле сен алдап, сен неметип, сен колдонуп жүргөн да достор болот. 100 сом болгончо 100 досуң болгон жакшы дейт. Аңсагандай бул ошол. Канчалык досуң көп болсо, бул кандай кыйын учур болсо дагы ошол кыйын учурлардан көпчүлүк учурда досторуңдун жардамында ошол кыйын абалдан чыксаң болот. Чын дос болот. Кээ бирөөсү акча үчүн дос болот. Эми акыркы учурларда достун дагы мындай кадыр-баркы бир аз кетип калды десек деп ойлойм да мен өзүмчү. Качан сен башыңа кыйынчылык түшүп турган кырдаалда сен ошол кырдаалдан же болбосо саздан алып чыккан адам бул дос болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн үй бүлөдө ата менен баланын достугу деп коюшат. Ошондой эле классташтардын достугу, анан мамлекеттин достугу деп коюшат го. Ошондой ар тараптуу түшүнүктөрү да бар деп ойлойм. Достук бул мен үчүн досуң жанында жүрүп, кыйынчылыгыңда да, жакшылыгыңда да жанында жүрүп, чогуу бөлүшсө, ошону достук деп ойлойм. Бул жаныбарбы же адам баласыбы? Буга тиешеси жок. Кээ бир адам дос болуп жүрөм деген менен, бирок мисалы үчүн жаныбарлар дагы андан жакшыраак дос болушу мүмкүн. Мисалы үчүн көргөн эле биздин Хачко деген кинодо бул ит болсо, адамды көп жыл бою күтүп, достугун кечпейт. Кээ бир адамдар азыркы учурда итчелик да эмес. Достор бар, кээрки достор жардам сурасаң жардамга келбейт, өздөрүнө жардам керек болсо чакырып дос болот.
мектептен дос болсоң, ал сен кейін бардық чоң окуу жайга түшсөң дагы сен унутпай кайра сен катташып турат экен бул достор. Бул түбөлүктүү дос деген болот экен. Балким бул жөн гана байлык үчүн жүргөн дос, же убактылуу дос, же болбосо сырдаш дос, балким кандаш дос деген сыяктуучу. Досторун көрсө ар багыттуу түрү бар экен да. Көрсө дос дегендин үч эле тамган ичине кандай гана балким сырдуу, балким күчтүү ойлор жатышы мүмкүн, күчтүү балким сезимдер жатышы мүмкүн, же болбосо балким тескерисинче балким терс сапаттар, балким терс жайлар болушу мүмкүн да. Ушуну менен жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Канат Курманбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.